Кара дыйкан айылында мен өстүм, жер жытын жаным менен сезип өстүм. Таң менен таалага аттанып жүрүп, эмгекке эрте бышып, эзилип өстүм. Саламатсызбы, урматтуу замандаш? Мен Запорожцева Татьяна Николаевна. 1993 жылдын 16 сентябрында Өзгөн районунун Кара дыйкан айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. 2000 жылы мектеп босогосун аттап, Өзгөн районуна караштуу Кара дыйкан айылынын Тагай Ташмаматов атындагы номер 7 орто мектебин ийгиликтүү 2011 жылы аяктадым. Эмгек жолум 2021 жылы Мээримгүл Оморбекова атындагы балдар бакчасында жардамчы тарбиячы болуп башталган. Ошол эле жылы билим алууга бел байлап, кесиптик билим алуу үчүн окууга тапшырып, тарбиячы болууга чечим кабыл алгам. 2024 жылы билимди ийгиликтүү аяктап, дипломду колума алдым. Бала күлкүсү, бактым деп сүйүп иштейм мен бул кесип, тарбиячы болуп жүрөгүмдөн тандаган бул ыйык кесип. Мен кесибим менен сыймыктанам, балдарга мээримди чачып келем. Ар бир күлкү мен үчүн чоң сыйлык, тарбиячы болуу бакыт деп билем. Жагымдуу манай тартуулап алалы. Кана салам досторум. Келген куштар кайтып келди, бизге ырын тартуу этти. Эми сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүн биз келген канаттуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз канаттуулардын учуп жүргөнүн көрөбүз, Алар куштар деп аталат. Куштар топ болуп учат, кээ-бирлери баш аяктарга отуруп ырдашат. Куштардын тумшугу болот, канаттары болот, анан тыбыты болот. Тыбыты көп болот. Саманбап билим берүүнүн талабына ылайык сабактарымды ар дайым кызыктуу жана түшүнүктүү кылууга аракет кылам. Жаңы STEM ыкмаларын, интерактивдүү технологияларды колдонуп, балдардын кызыгуусун ойготуп, активдүүлүгүн арттырам. Азыркы күндө балдар бакчасында тарбиячы болуп иштеп, бөбөктөргө татыктуу тарбия, жылуу мамиле жана мээрим берүүгө бүт күчүмдү жумшап келем. Ар бир бөбөк өзүнчө алам, өзүнчө мүнөз, өзүнчө дүйнө. Мен тарбиячы катары ар бир балага жүрөгүмдөн орун берем. Тарбиячы болдум тайнем менен, апам мугалим билимин берген. Бала күндөн кулагыма куюлуп, таалим тарбия жүрөктө терең. Китеп, сабак күнүмдүк дүйнөм эле, балдар менен жашоом гүлдөп келет. Эне тилде эл наркында өстүрөм, келечекке жарык жол көрсөтөм. Бөбөктөрдү угууну, колдоону, мактоону унутпайм. Ар бир наристе жарык үмүт, келечектин керемети. Аларга ишенип, дем берип, канат байлап, тарбиялоо менин милдетим. Ар бир сабак бул бала үчүн ачылыш, кубаныч жана изденүү.
Ошондуктан түрдүү оюн элементтери, логикалык тапшырмалар аркылуу билимди жеткирүү менин негизги максаттарымдын бири. Саламатсыздарбы? Мен бул Танечкеге мен кызымды бергем. 2 ай мурун кызымды бергем. Бергенде биринчи келгенде мен кызым сүйлөгөндөн аябай кыйналчу. Бул жака келгенден бери 2 ай ичинде азыр баардык нерсени так сүйлөп, сабактарга кызыгуусу аябай күчөп, сабактарга активдүү катышып, кызым аябай өзгөрүүлөр өтө күчтүү болуп калды. Танечкеге мен азыр ыраазычылык билдиргим келет. Танечкенин аябай жакшылыгынан менин кызым ушундай сүйлөп калды. Түшүм жыйнай баштайбыз, алманы катырып. Саламатсыздарбы? Биз Таня көз жакындан бери 1 ай 1,5 айдан бери чогуу иштеп калдык. Таня аябай жакшы. Балдарга болгон мамилеси, коллективге болгон мамилеси жакшы кыз. Мындайча айтканда орусча эмес, кыргызча менен жакшы билет. Балдар көбүнчө келери менен эле эме кылып, Танечкем барбы деп кирери менен сурап киришет. Балдарга берген тарбиясы аябай күчтүү. Аз стажы болсо дагы билими жогору, нарагынан билимдери жогору болуп, мен ошол нерсени бааладым Танянын эмеси сапаттарынан. Мамилеси дагы сонун, өзү сонун кыз. Тарбиячылыкка татыктуу. Бул Кудай буйруса, көпкө иштесе Танянын колунан жакшы инсандар, жакшы балдар, тартиптүү балдар чыгат деген үмүтүбүз чоң. Биз эми шерик болуп, Кудай насип кылса көпкө иштешебиз деген оюбуз бар. Таня мага жагат. Мен Омурбекова балдар бакчасында тарбиячы болуп эмгектенем. Кесиптешим Татьяна жөнүндө айта кетсем, бул аябай өзүнүн кесибин сүйгөн тарбиячы. Балдарды күндөн күнгө шыктандырып, аларга ар түрлүү ыкмалар менен сабак өткөнгө аракет кылат. Балдарды абдан жакшы көрөт. Өзүнө тың, тырышчаак, кесибин абдан жакшы көрөт. Күндө изденүү менен сабак өтөт. Балдарды келечекке карай жакшы тарбиясын берип, тарбия алып келе жатат.